Анын өңүнөн, көз карашынан, жылмаюусунан кыргыздын нукура жүзү чагылып турчу. Эр жигитке мүнөздүү сапаттардын кайсынысы улук, кайсынысы керек деген суроого ой чарпысак, Чокморовдун элесин көз алдыга бир тартабыз. Бросайте оружие. Убирайтесь, пока целый. Байзак! Выходи! Только ты мне один нужен. Ооба, Чокморов кылым кезген кыргыздын кыраандыгын, айкөлдүгүн, баатырдыгын тулку боюна катып, миңдеген жылдар бою келаткан көчмөндуктун көрөңгөсүнө уютулган касиетин экран аркылуу таасын ачып бере алды. Көч уланат, доорлор алмашып, эл арасынан эртеби кечпи суурулуп кыраандар чыгышы керек эле. Эзелки доор эрегиштерде найза сунуп, кылыч шилтеген эр жүрөк уулдарга зар болчу. Ал эми тынчтык заманда баатырдын жолу башка. Баатырдык сапат бейпил турмушта эмгек менен мекен жүгүн мойнун арткан касиет менен өлчөнөт. Мына Сүкөн дүнөрүнөгө Москвадан окуну бүтүп келгенден кийин биздин сүрөсүлөр союзунда орус олоңдор көп болчу, жөөттөр көп болчу. Ана биз жаш сүрөсүлөргө көз көрүнө дагы, көз көргөзбөй дагы ошо жанагы айла мал менен жол тоолушчу да. Биздин чыгармачылыгына тосот кылып, ана ошондо Сүймөнкул ака сүрөсүлөр союзунда парторг болчу. Анан каш кайтып туруп, анан бизди баягы жардам берчү, сүрөп, колдон келишинче. Ушуну ким унутат? Эмгекчилдик, түн уйкудан безип чыгармачылык түйшүк менен кошо баарына кайыл болуп, анан калса бу өмүрдө баарынан кымбат ден соолук деген сөздүн өзүн барктап баалап, андан өксүк экенине карабай, кыска өмүрдү өрнөктүү жашап өтсөм деген тилек Сүймөнкулдагы башкы максаттардан болгон. Белгилүү сүрөтчү Жомарт Кадыралиев ошол кишинин кандай айтсак, ошол кишинин жардам менен Кудай буйрук кылды, айтор бул киши менен таанышып калдым да. Таанышкандан кийин биздин бир какой-то канага бир өтө бир агалык, энелик бир сезимдер да иштеп кетти. Мен бир нерсе айта элем. Кыргыздын образын күчтүү жаткандан тышкары, ал кишинин жан дүйнөсүндөгү кыргызга болгон чакырыгы дагы бир күчтүү эле да. Улутка болгон бир сүйүүсү башкача эле. Тагдыр аны 1967 жылдын бир күнүндө Капилеттен кинорежиссер Болот Шамшиевке жолуктурбаганда, улуттун жүзү ушундай деп кыргыз дүйнөсүн дүйнө элине жар салган чыгаан инсан кинематографияга келет беле, жок беле табышмак. Мен азыр тиги Саапай Каралаевдин сүрөтүн тартып атам. Ошо Манасчы мен биринчи кино Манасчы болчу, Саапай Каралаев жөнүндө. Вот. Эгерде ошо сүрөттөрү калса, ошо мага берсеңиз. Мен айттым, боптур, келгин киностудияга. Бирок мен сени азыр чоң көркөмдүк кинону тарта баштап атам. Ошол башкаруунун ролуна сени көрөлүк. Слюкара! Эмнеси болсо да кыргызды эчен элге даңктаган, өнөрү менен көпчүлүктү таңдандырган Сүймөнкул Чокморов деген ысым Болот Шамшиевдин Караш ашуусунда атылган ок деген тасмасы аркылуу дүң болду. Кино дүйнөсүнө буга чейин актёрдук кесиптен али кабары жок кесиби сүрөтчү Сүймөнкул алгачкы ролу Бактыгул менен аттын кашкасындай таанылды. Бул кинонун тартылышына мен да ошол жүрүп калдым, көп баягы чогуу жүрүп калдым дегендей, Сүймөнкул кээ мындай ооруп калган, оорукчал болуп калганда ошол жерде дублёрлукка мени тиги Болот Шамшиев тартып жүрдү да. Өзгөчө жанагы Караш-Караштын эң акыркы финалный киносунда баягы Караш-Карашты жараспайды атам деп чуркаган жери, аскадан чуркаган жери. Ошондо Сүймөнкул больницага жатып калып, тосуп алып, анан кийин ошондо Болот баягы аскадан чуркатып, артынан чуркатып
Алгачкы ролу Бактыгул ага бакыт алып келди. Ал эми кино өнөрүнө эч кимге окшобогон өзгөчө үнү сүрү бар атка жеңил чабандес Баатыр Мүнөз Чокморов келди деп зор тамшануу менен сөз болуп жатты. Экрандан элесин көрүшкөн бир далай кинорежиссерлор аны менен иштешүүгө кызыктар болушту. А ты крепкий, Максумов. Просто терпеливый. Баатырдык мүнөздү камтыган образдарды чебер аткара билген Чокморов кино аянтында кооптуу делген учурларды эч нерседен тайманбай аткарып жатты. Тургун Бердалиев кино аянтындагы дагы бир кызык жагдайга Төлөмүш Океевдин Улан тасмасында да бет келген. Мисалы бир уркуяда Төлөмүш Океев тартып атат. Баягы уркуяда кинону көрсөңөр устаканада баягы басмачылар сабаган жерибиз бар. Анан ошондо базардан уй сатып анан келип эшикти такылдатып, анан сабап башын тиги отко кактаган жер. Ушул жерге келгенде аябай кыйналдык. Эми бир туугандай агаң болсо, эч убакта колуң барбайт, тепкенге да колуң барбайт. Ушунда бир дубль, эки дубль болуп кыйналсам, Төлөмүш ага айтат: "Ой, бул деген спортсмен эмнесин аябайсын тебе бер" дейт. Анан Сүймөнкул ага мени чакырды. Мен андан эчтеке болбойм, мен эмне жумуртка экем, эчтеке болбойм. Ой, ура бер, тебе бер. Ага колум барбай атат десем, эчтеке болбойт. Ойнош керек да, ойнош керек, жашаш керек да. Сен жашабай атпайсыңбы? Минтип аясаң сен артист боло албайсың. Эчтеке болбойт деди. Анан баягы ошо сөзгө чыйралдым окшойт. Баягы эшикти ачканда эле анан тептим. Тепкенде баягы Сүймөнкул агабыз раматылык кулап түштү. Үстүндө теги ким? Кыдыр Назаров агабыз астынан теп аткан, мен асты кум. Анан баягы а киши ылам ныкып көтөрүп кенде астынан мен тебем. 7 жол тебиш керек. Анан кийин мен санап тебип атам. Бир убакта эле 6 жолу көтөрдү, 7-нчи жолу көтөрбөй калды. Мен катуу тебип алдым. Ошондо да съемканын аягына чейин чыдады. Анан эле караса арты Сүймөнкул аган сыйрылып кеттир. Ал Төлөмүш ага келип туруп айтты: "Сен акмак, өлтүрдүң, агаңды өлтүрдүң. Аркасын сыйра терип чыктабадыңбы?" Анан баягы тез жардамды чакырды. Тез жардам больницага алып кетти Сүймөнкул агабызды. Чокморовдогу актёрдук дарамет канчалык экенин жаземдебей билишкен режиссерлор Баатырдык эле эмес, башкача өңүттөгү тынч тирилик кечирген карапайым устадан тартып, өз ийгилигин көтөрө албай, ичкиликке берилип турмуштан жаңылган Азат Майрамовдун образында да сынап көрүштү. Сүймөнкул аганымдай ээчип чыккан, анан экөө сүйлөшүп аткан, эмне сүйлөшкөнүн билбейм. Бир убакта айтыптыр: "Тигинин колу барбай атат. Бир реплика жетпей чапчы болсаң кем чап дептир." Аны мен билбейм. Баягы Сүймөнкул аганын колу оор экенин билем. Дайым бир бутты алдыга коюп, мындай даярданып күтүп турушумда. Бир убакта эле сөзүм бүт электе эле кант деген бир билем көзүмөн от чыкты. Ошо менен эмне болгонун билбейм, тиги чуңкурга түштүм. Баягы столдон кулап барып чуңкурга түштүм. Айланайын, көзүң жаманчылыкты көрбөсүн. Көзүм момундай болуп тостоюп чыкты. Көк момундай. Анан эместен бир ары күлүшүп рахматын айтып, анан көрсө Төлөмүш байка мурун эле бир финский костюм даярдап койгон экен. Мына ушул түркүң үчүн деп мага Төлөмүш ага финский костюм кийгизген. Ошо Сүймөнкул аганын бир муштум үчүн мен бир финский костюм кийгем. Неправда это! Успокойся. Ходи ты с чертом! Ты! А что с тобой? Опомнись! Взяли его, ребята! Азат! Пустите! Азат! Что ты? Идем! Эй, не драться! Свинья всегда грязь найдет. Раснимите их! Аля, кончай базар! Свинья? Я свинья! Что вы делаете? Эй! Хватит вам! Хватит вам! Ты так? На, подлец! Получай! Чокморов кандай гана тапшырма тагылса, ийине жеткире аткарды. Ал катышкан фильмдер союздук өлкөлөрдөн тартып алыскы мамлекеттерде аңыз кеп болуп айтылып жатты.
Бактыгул, Данияр, Карабалта, Ахангул аркылуу Чокморовду таанып билген дүйнөлүк кинематографияда салмагы зор Акира Куросава аны өзүнүн фильмдеринде эр жүрөк самурайларды жараткан улуу актер Тосиро Мифунеге барабар койду. Мне не пришлось искать актера на роль Джанбао для фильма «Дерсу Зала». Я видел несколько картин с участием Чокморова и сразу же решил для себя, что он наиболее подходящая кандидатура. Я не ошибся. Чокморов сыграл прекрасно. Японский зритель высоко оценил мастерство Чокморова. Он принял его как прекрасного актера. Акира өзүнүн Дерсу Зала тасмасында Чжанбаонун ролуна чакырды. Кийинчерээк Чокморовго арнап жарата турган фильмде Тосиро Мифуне экөөн эр жүрөк самурай кылып беттештирүүнү көздөдү. Бирок ага Чокморовдун ден соолугу мүмкүнчүлүк бербеди. Бул үмүттүн ишке ашпай калышы чыгаан актер Чокморовдун да, чыгаан кинорежиссер Акира Куросаванын да арманы болду. Искусстводогу жолу айкын болгон Чокморов кайда гана болбосун, мейли кино аянтында, мейли алыскы өлкөлөрдө айтор сүйүктүү кесибин, сүрөтчүлүк өнөрүн таштаган жок. Өмүрүнүн акырына чейин ал тургай бөйрөк тартынан жабыркаган 10 жыл аралыкта ооруканага 3 күндө бир каттап атып да 400дөй эмгек жаратууга жетишти. Ан үчүн живописта, кинода ыйык болчу. Сүймөнкулдун сүрөтчүлүк кесипке окуп калышына бир тууган агасы Намырбек Чокморов себепкер болгон. Чарчадым байка. Мен музыкальный училищеге берип келдим. Документтеринде. Себеби документтеринде музыкальный училищеде жатаканасы бар экен. Сүймөнкул жакшы ырдачы. Үнү аябай жакшы болчу. Кийиндери да жүрдү, өзүнүн жоон аябай жакшы болчу. Анан кийин ошого тапшырдым. Ой, сен эмне үчүн аяка тапшырасың? Sen художниксың, sen сүрөтчүсүң. Sen сүрөттөрүңдү карачы. Сүрөтчү барсам, сүрөтчүлөр албай койду. Анын үстүнө дарын опушчу жок. Сүрөтчүлүк менен кино бири-бирин толуктап турарын, дегеле сүрөткердик улуу өнөрдүн жүгүн татыктуу көтөрүп жүрүүнү туура көрдү. Анын сүрөтчүлүк өнөрканасына үңүлгөндө Эне, менин уулум, Кыштактагы таң, Ардагер Садыбакас, Сары үкү, Акира Куросава, Алиман Жангорозова, актер Жумадылов, Кыргызстан кинематографисттери аттуу эмгектерине кез келесиң. Айрыкча Сүймөнкул Чокморов бала күнүнөн эски сөздү эшитип, сөзгө маани бергендиктен Манас дүйнөсүн туу тутканы байкалат. Ошондон улам кийин окуу жайды аяктап келип кинонун астанасын аттай электе бет келип таанышкан инсаны Манасчы Саякбай Каралаев болду. Манасчы менен ар убак жылуу мамиледе болуп, анын элесин жаратууга зор күч жумшады. Саякбай Каралаев Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгындагы эң маанилүү орунду ээлейт. Манасчынын образын жаратам деп өмүр бою изденди, түйшөлдү. Манасчынын портретин 13 вариантта тартты. Баатырлардын галереясын өзүнө камтыган Сүймөнкул Чокморов бул тирүүлүктө эмгек менен эмне деген ийгиликтерге жетсе да, жан дүйнөсүнө түшкөн бүлүк бир нече жылдар бою жансыздаткан оору менен алпурушуп, бирок кайратынан жанбай чыдамкайлыгы, өжөрлүгү, иштермандыгы менен ичер суу түгөнү өргүн аз калганын аңдагандай жан алекетке түшүп мээнеттене бергени далайларды таңдандырбай койгон жок. 53 жылдык өмүрдө 56 операция. Кан тамырларга жасалган 56 операция 1992 жылдын жай айларына туш келди. Ооруканада жаткан кезде бир тууган агасы Намырбектин өмүрлүк жары Карачачта баштан кечирген операцияда Чокморов кандай кыйналганын өкүнүч менен эскерет. Эртең менен барсам анан Сүймөнкулум айтты да, жаңа, силерге дача керек. Силер жоксуңар көчө жаман кыйналдым.
Егер деме болсаң, ертең менен келсең, бетіңді тұтып илап келмексің. Деп ошентті, ей балам қойшы, антпечі, кечінде жаман қиналдым деп ошентті. Ошол ақырқы сөз менің қандайдыр бір атаң көрі оқат деп, шу дачада күз келіп қалған уағылы. Акыры Бишкектеги республикалык ооруканада баштан кечирген оор операциядан 2 ай аяк баспай, 1992 жылдын 26 сентябрь күнү эл аралык фестивалдарда эркектердин ролун эң мыкты аткаргандыгы үчүн 5 жолу катар менен сыйлыктарды багындырган чыгаан инсан, улуттун жүзү, сыймыгы, сүйүктүү уулу Сүймөнкул Чокморовдун өмүрү комуз кылындай тырс деп үзүлдү.